Эмил Кундашев айыл четиндеги көрүстөнгө баш багып, 4-чү муундагы атасын эскергени келди. Байтик Баатырдын урпагы туугандары менен бирге мааракеге даярдык көрүүдө. Бир учурда бабасы тууралуу эскерүүгө тыюу салынса, эми мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленип жатканына ыраазы. Ошо атамдын айтканына караганда, ошо манаптын балдары деп куугунтук жегендер болгон, туугандарыбыз кээ биркилер тайларынын, жегендеринин фамилиясын алгандар болгон. Бияктан көчүп кетип, ош тарапка ушундай союз убагысына баягы жаңы эметилгенде ошондо көчүп кетишкендер болгон, качып. Ошондой аябай көп куугунтук жешкен да манаптын балдары деп. Азыр биз абдан кубанычтабыз. Ушул өкмөт тарабынан ушундай мамлекеттин эмесинен кылып аткандарына абдан кубанычтабыз. Анча-мынча ремонттор кылыш керек болуп атат дагы. Эми аны өзүбүздүн колубуздан келет, кылабыз буюрса. Байтик Канай уулу Кокон хандыгына каршы күрөшүп, анын Бишкек чебин талкалаганы менен тарыхта калган. Маданиятка, илим-билимге маани берген көрөгөчтүгү да эл ичинде айтылып келатат. Өнөргө эметкен өзү дагы албеттүү, акылдуу инсан деп угуп жүрөбүз. Илим-билимдүү экен, Россиядан жанакындай аскердик шин алган экен. Бул Кыргыздагы 5-6 адам болсо ошонун бири деп эсептейбиз, атактуу адамдардан. Байтик атанын өзүнүн мүрдөсү бар да. Ошонун баарын реставрация кылып, канча жыл мурун уже бүт баары даярдалып, ичинин баарын колубуздан келишинче эл журт менен баягы эл жасап, ушу Байтик атабыздын эмесин ордуна баягы бусуккан жокпуз, баягы эскини эле реставрация кылып, сонун кылып көтөрүп коюшту. Элдер кирип, ошо жактан эмелерин ичинин баарын көрүп, кетип турушат. Көп жактан кишилер келет. Солто уруусун башкарган Байтик Баатырдын чыныгы элестетилген бир гана сүрөт сакталып калган. Анын төрөлгөн жылы боюнча да бирдей пикир жок. Күмбөзүндө 1821 жылы жарык дүйнөгө келгени жазылганы менен, соңку учурларда 1822 жылы төрөлгөн деген маалыматтар басымдуулук кылып жатат. Дал ушул себептен 200 жылдык мааракесин быйыл белгилөө чечими кабыл алынган. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.